Урматтуу телекөрөрмандар, биздин студиябызга дагы келген конокту тааныштыра кетели. Мына кыргыз элибизге таанылып калган ырчы кыздарыбыздын бири айтылуу Кыргыз Республикасынын эл артисти, атактуу комузчу Нурак Абдрахманова абабыздын кызы Ширин Абдрахманова келип отурат. Саламатсыңбы Ширин? Кутман таң менен. Жакшы. Таң жакшы башталды. Жакшы башталды. Шашылып сиздердин эфирге келип калган ушундай жакшы жылыш менен, жакшы жаңылык менен башталды. Эң сонун. Мынакей көрүшпөгөнүбүзгө да 1 жыл болуп кетиптир. Ооба, былтыртан бери көрүшөрүкбүз. Аман эсен турасыздарбы? Кудайга шүгүр. Анан дегенде эле баягы биз чыгармачыл инсандарды жөн чакырбайбыз. Биздин телекөрүүчүлөрдү дагы өзүңүзгө кошо ойготуңуз деп чакырабыз да. Ошон үчүн ырдан баштайбыз. Ыр менен ойготолу. Ырдаганга не жетсин, жакшы ырларды аткарганда жан дүйнөң эс алат, жыргайт дегендей. Келиңиздер анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана ушул студиядагы мени тосуп алган меймандос адамдар, сиздер үчүн эми барган жерде атамдын ырларын ырдай жүрчү элем. Алгачкылардан кылып эле ушул атамдын аппак сүйүүсүн ырдап берейин. Кабыл алып коюңуздар. Жаңдан туруп атканда сүйүү менен тургуздар. Бабалардан калган сүйүргагы, бул жашоонун көркү көңүл ачууда. Өмүр шаңы экөөбүзгө тең ортогай, сен туш болдуң жаным көңүл назына. Сенсиз көркө келбей жазгы тентек желдей жансыз күндөр өттү басы иримимде. Билчи жаным, билчи жан дүйнөмө кирчи, сени күткөн бакыт эшигин ай ачып киргенде. Берилген шаттуу өмүрдө кир кетпесин аруу көңүлгө. Бул жашоодо күнүлөр аз болор ай, аккуу мисалы сүзсүк жаштык көлүндө. Өмүрлөр өткөн өтө да бери, конок сымалы комай карап турсаң да. Максаттардын сирисине умтулубай, ай жылдызга сермеп колду сунсаң да. Назик көркү гүлдөй керемети күндөй, чоң сүйүүгө жолугууну тилейли. Өмүр наркы биздин, көңүл наркы биздин, майда адамдар майда сүйгөндөй, биз майда сүйбөйлү. Чындык ошол жашоо шартында, эмне жетсин бийик арзуга. Мен да сага аппак сүйүү берейин ай, сен да мага аппак сүйүү тартуула. Бүтүн берейин ай, сен өзүңдү мага бүтүн тартуула. Азамат баракелде. Азаматсыз баракелде. Эң сонун чыгарма жаңырды. Негизи эле ушул Нурак ата менен дагы табакташ болуп, кезинде жакшы бир кечелерде олтуруп, жакшы сөздөрүн угуп калган күндөрүм эсиме түштү. Атанын кызы бар болуңуз. Рахмат.
негизи эле чыгармачылыкта эмне жаңылыктарыңыз болуп атат? Ушул азыр социалдык тармактар аркылуу көрүшүп калбадыкпы? Ушул сиздин жакшы ырсаптарыңызды окуп туруп жан дүйнөмө азык алып турам мен. Бул ырларды кайсы учурда жазып атасыз? Негизи мен өзүм ушул ыр жазган сөздөн баягы курап ыр жазган өнөрдү бир 10 жашымда баштагамда ушу комуз өнөрү менен кошо келген бул нерсе дагычы. Анан көп адамдар айтат экен, атасын тартып, атасынын жолун улап, акын болуп жүрөт депчи. Анан мен ушул барган жердин баарында өзүмө ушундай түс суроо берилгенде айтып жүрөм да, менин тайларым, тайэкелерим, тайэжелерим ушул ыр жазган жагынан абдан күчтүү да. Тайэжем бар, бир айылда Жыргал деген тайэжем бар. Ушул өзү сөздөн сөздү токуп, белгилүү эле обондорго салып алып, жакшынакай ырларды токуп ырдап жүрөт да. Мен ойлойм, ошол киши эгерде ушундай чөйрөгө аралашып калган болсо, төкмө акын болсо керек депчи. Ушундай жакшы жаратат да. Анан тайакем бар, аккордеондун коштоосунда Кадырбек деген тайакем бар. Ал киши аккордеондун коштоосунда обон жаратып, анан өзү ошол обондоруна ыр жазып жүрөт. Демек мен бул келген талант мага эки жактан тең келди деп ойлойм да. Эки тараптан тең келген деп ойлойм да. Анан ушул Жакин деген тайакем бар, ал киши дагы сон ырларды жазат. Аябай ушу ыр жазуу жагын мен көбүнчө апам жактан дагы көп келген деп айтам да, тайлардан. Ал эми музыкалык өнөрүм болсо эми албетте талашсыз бул атамдан кан аркылуу өткөн өнөр экен. Тамашалап күлүп калам. Менин жакшы наамым бар, эч ким бере албайт жана эч ким ала албайт. Бул Нурактын кызы деген наам депчи. Ошондой. Мына улуу киши. Ырларымды болсо ушу Facebook баракчасына баягы келе калган кезде эле түздөн түз телефондон жазып эле анан баягы сакталып калышы үчүн жөнөтүп жиберем Facebookка. Эң сонун. Абдан жакшы экен. Ошол улуу адамдын кызы уулу болуш өтө бактуу болсо дагы бир четинен кайра ошол жоопкерчиликтүү дагы. Албетте. Анан мына быйылкы жаңы башталганда эле айтып атабыз, ошол былтыркы жылдан бери көрүшө элек экенбиз деп, жылдын башы быйылкы жылы кандай максат тилектери бар. Ошондой эле Нура атабыздын дагы маракез дагы жакындап келатат дегенде айтыш боюнча да кандай балким көркөм тасмалар тартылабы, ошолорду ойлоп атасыздарбы дегенде. Көрөгөчтөй айттыңыз. Негизи атабыздын 75 жылдыгы жакындап келатат. Албетте өкүнүчтүү, ушу 75 жаш деген мындайча айтканда эркек киши үчүн бул эр жигиттин жашындай эле. Анан тилекке каршы атабыз ушу эрте өтүп кетти. Бирок биз ушул калтырып кеткен мурастарын элге жайылтуу, элге баягы уламдан улам жеткирип, уламдан улам жаңы өңүтүнөн ачып берип туруу үчүн иштегенге биз милдеттүүбүз. Албетте кызы катары мен эле эмес, деги эле Кыргыздын таланттуу жаштары дагы салымды абдан чоң кошо алат деп айтам. Анан ушул көркөм тасма деп атпайсызбы? Ооба, биз негизи 75 жылдыгына карата атабыз жөнүндө негизи көркөм тасма болобу же баягы даректүү тасма болобу, бир ушундай атабызды эскерип жүрүүгө бир нерсе тарталы деген сүйлөшүүлөр болуп аткан, бири-бирибиз менен пикир алышып, бир туугандар арасында ушул жаатында иштеп жүргөн бир туугандарым да бар. Жакшы экен, ушул ар тараптуу бир туугандарың болгон. Анан ушул Алтын кыз деген бир тууганым, жолдошу дагы ушул кино жаатында иштеп жүрөт. Ошолор тартабыз деп бизге идеясын айтып, ушинтип жүрөт. Кудай буйрса, Кудай тилегибизди берсе, ушул атабыздын 75 жылдыгына жетишип калганга аракет кылабыз. Эгерде баягы турмуштан нелер болбойт, өйдө төмөндөр боло берет экен, жетебиз деген максатыбызга жете албай калсак, албетте эми атамды 80 жылдык, 100 жылдык, 150 жылдык деп эскерүүгө татыктуу болчу, татыктуу инсан эле. Ошолорго чейин тартабыз деген, ишке ашырабыз деген жакшынакай тилегибиз бар, Кудай буйрса. Эң сонун, эгер архивдик материал керек болсо ушул кезинде, анда мен дагы секелек кез элем деп коеюн. Ооба, өтө кичикей. Азыр дагы жаш. Ооба, ошол кезде атаны
ушул сүрөт музейинен ар тараптан бир тасмаларга тартып калган мүмкүнчүлүктөр болуп ошол атайын бир 2 күндү бөлүп биз ошол Аида деген эже көз чогуу Арстан Алиева экөөбүз тасмага түшүрүп калганбыз. Мына ошол архивдери бар, маектери бар, атанын атайын 12 күүсү бар. Эгер мүмкүнчүлүк болуп керек болсо биз дагы көмөктөшүүгө даярбыз. ЛТР каналы дагы ушул архивине сактап койгон. Эң сонун жакшы маалымат бердиңиз. Анан айтсаңыз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда жалкоолук кылбай элесизби? Сиз негизи сырттан караган кишиге билбейм канчалык билинет. Мен сизди жакыныраак баягы чыгармачылыгыңыз менен тааныш болгондугум үчүн ушу жалкоолук кылып атабы бир аз деген ойго келемин. Негизи көп айтышат, ушинтип жалкоо болуп атасың, сен чыксаң болот эле, сен аракеттенсең болот эле депчи. Анан эми мындай экен да, турмуш шартта ар кандай болот экен. Мен ушул күнгө чейин, мына быйылкы 2020-жыл жаңырганга чейин үй бүлө, бала бакыра, кичине болду кыздарым дегендей ушинтип жүргөмүн. Анан эми кыздарым кичинеден бой тиреп чоңоюп келатат. Анан качан да болсо кеч эмес. Мен атам айтчу эле, бул чыгармачылык каныңда деген эмне себептен? Себеби бул кан сыяктуу болот депчи. Бир жерин кесип кетсе каның чыгат. Ошону үстүнөн канчалык баягы өз менен жапсаң дагы баары бир жеринен сызылып көрүнүп калат дегендей. Анан өзүңдүн келме кезегиң болот. Сенин тушуң келет тулпар катары чуркай турган деп айтчу да көп. Мен ойлоп атам, ушул 2020-жылды мен жок дегенде социалдык тармактар аркылуу болсо дагы өзүмдүн ырларымды, жаңы жылдык тартууларды ошолорду кестирип, баягы өзүм салып, көрмандарды топтоп ушинтип атам. Бул менин кичине эң алгачкы кадамдарым. Бирок чоң сахнага клип тарттырып атайын чыкканда мен ушу атамдын ыры менен чыккым келип, атамдын башка элдер ырдабаган, билбеген ырларынын бири жакшы ырым бар, жакшы ошол ырды даярдап атам, атамдын ырын. Кудай буюрса, эмки эфирге келгенде жарык жүз менен жаркылдап атамдын ырын ырдап келип калам деген тилегим бар. Турмуш шартым ошого ылайыктап атам азыр, Кудай буюрса. Эң сонун. Ал ошол ыр даяр болсо комуз менен деле ырдап беребиз. Жок, ал ыр сыр болуп турсун деп атайын абдан катып атам, себеби жакшы ыр чындыгында баягы кызара саргая күтсөң кызара бөртөсүң дейт. Чыдап туруңуздар, урматтуу кыргыз эли. Кудай буюрса. Кудай буюрса. Келиңиз башка жакшы чыгармачы угалы сыр кылбай турган багы. Эми өзүмдүн чыгармачылыгыма азын-ола кайрылып калдык. Ушул эфирден пайдаланып, апамды да көп айттым. Азыр апамдын бир туугандарын да айтып калдым. Анан ушу бир туугандар деп өзүмдүн обонум, өзүмдүн сөзүмө жазылган чыгармам бар эле. Ошону сыр кылбастан эле сиздерге тартуулап берип турайын. Башкырба. Толгогондо жанып кетмей адаты. Бөпөлөгөн ар бирибиз бой тартып, турмуш куруп чыйыр салып кеткенче, бириктирбиз ынтымакка уютпас, ат эненин батасында эч нерсе. Мезгил агып ат энеден алыстап, агам ата эже мене болушту.
тамыр бутак жайып мына бапырап өзүнчө бирден шары конушту сый урматты аябаган жандарым уялаштар менин бир туугандарым атам апам бизге эмне тилешсе ошолордун тилектерин арнарым сый урматты аянбаган жандарым уялаштар менин бир туугандарым атам апам бизге эмне тилешсе ошолордун тилектерин арнарым кабыл болсун тилектери ардайым. Кандай тилек ушул жалпы бир туугандар менен аман болуп дегенде анан мына атанын өнөрү ыр жазуу дагы комуз чертүү ырчылык обон чыгаруу дагы анан күү чертүү дагы бар да. Күү чертүү өнөрүн мен өзүм негизи ушул чыгармачылык чөйрөгө келип калганым себеби ушу комуз ийримине катышып калганым. Бул менин чоң бактым. Ошол комуз ийримине барганда 5 жыл ушу азыркы күндө атамдын атын алып жүргөн Актала районунун Баетов айылындагы балдар музыкалык мектебине барып калдым. Ошол жерден үйрөнүп күүлөрдү нота менен кадимкидей Кундуз Карагулова деген эжейим, Нурайым Исаева деген эжелерим ошолор үйрөтүшкөн. Чертип жүрөм ушул күнгө чейин. Азыркы күндө керек болсо ушул комуз үйрөтүү жагындагы акырындан өздөштүрүп, мугалимдик жагындагы кичинеден окуучуларды алып үйрөтүп аткан кезим. Анан эми албетте күүлөрдү чертем. Чоң залкар күүлөрдү болбосо дагы кичирээк күүлөрдү чертип жүрчү элем. Анан эми ушул эфирге келгенде атамдын күүлөрүнөн негизи чертчимес элем, бирок батынып келатам акырындан. Кадам ташташ керек деңиз. Жакшы болот анда мына келгенге жараша бардыгын бүтүрүп кеткен жакшы дегендей.
эле Нурак атабыздын ушул элге таанылган күүлөрү, ырлары Кудайга шүгүр чыгып калды. Бирок дагы чыга элек ошо жана өзүңүз да айтып кеттиңиз, чыга элек күүлөрүнөн дагы көйлө болсо керек, Күүлөрүнөн дагы эми биз ушул биз билген нотага түшүрүлүп китепке басылып калган ноталардын баягы күүлөрүнүн баардыгы ойнолуп жүрөт дечи. Бирок ошо нотага түшүрүлбөй калган кайрыктары салмактуу, жакшы кайрыктары көп болуп жыйынтыкталып, куралбай ошо кайрык бойдон диктофонго жазылган, эми баягы иштеп жүргөндө чала була нотага түшүрүлгөн, өзүнүн энбелги ыкмасы менен түшүрүлгөн бойдон анын баардыгы бул архивдик материал болуп бизде кадимкидей сакталып, ушул күндө баягы өзүнүн буюмдарынын маанилүү нерселеринин арасында сакталып турат дечи. Бирок ырларынан, элге эрки жаш кезинде чыгарган ырларынан, Акталаада жашап жүргөн кезде, Тоголок Молдодо жашап жүргөн кезде, баягы ошол кездеги заманбапка ылайыкталып, баягы Чоро Кожомжаровдун убагы ансамблинин убагы чыгып турган кезде, жаш болгон ошол кезде ошондой ыкмага жакындатып чыгарган шаңдуу обондору, айрым лирикалык обондору бар. Аларды ушу китеп кылып негизи чыгарып бастырсакпы деп даярдаганбыз. Бирок ошол азыркы күндө Нурак Абдрахманов атындагы Коомдук фонду ушул китептин үстүнөн аракеттенип атабыз. Себеби нотасы менен, анан жанына өзүнүн тексти менен кылып, жок дегенде болгон обондорун, биз билген ушул күнгө чейин өзү жазып жүргөн, өзү сактап жүргөн обондорун сөздөрүн обонду ырлар жыйнагы деп, Нурак Абдрахмановдун ырларынын обонду ырлар жыйнагы деп чыгарсакпы депчи, ошондой кылып материал топтоп атабыз. Ырлары көп да, жаш кезинен бери чыгарып жүрүп, бирок ырдалбай калган ырлары көп. Ошо жаш кезинен деп атканга баягы негизинен айтканда биз мына Аппак сүйүү же Дүнүйө деген эле кеч эле чыкканда элге жаңы эле чыгаргандай сезилип атат да. Негизи бул ырлар деле чыкканда көп эле болгон экен, Бул мен комузду жаңы үйрөнүп чертип жүргөн кезде мындан 25 жыл мурун да, ошондо бул дүйнө жаңы чыгып, элге жаңы таралып аткан ыр эле. Атам өзүнүн аткаруусундачы. Анан 95-94 жылдарда, 95-96 ушул 90 жылдардын орто ченинде Аппак сүйүү жаралган. Сага болсо андан кичине кийинирээк жаралган ырлар. Бул негизи 90 жылдардагы ырлар да, мындайча айтканда. 20 жыл ашып кетти. Ошончо жылдан бери баягы өзү аткарып жүргөн, жоготпой келет ушунга чейин. Жакшы, ошол күндөн бери жашап келаткан ырлар да бар. Жакшы, анда биздин эфирибизди жыйынтыктардын алдында бир жакшы чыгарма менен жыйынтыктабайлы, Атам айтчу эле, күүгө өзүнчө комуз ала жүр депчи. Күүнүн толгонушу башкача деп. Биздеги режиссер айтып атат, кыскараак дейт. Кыскараак ырларданбы? Саганын 2 куплетин ырдап коеюн анда. Жан дүйнөмдү үмүткө термей, кыялга термей, сага саналар сансыз агылат селдей. Карап карегими талып издесем да, бүттүнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Өзүң үчүн нур чачкым келет асманда күндөй. Өмүр бою өзүңдө ырдайм, чарчоону билбей. Ишин жаным, абайла жаным, ким болсо да чын баркыңды биле албас мендей, сүйө албас мендей. Бүттүнөдөн таппадым сендей, көрбөдүм сендей. Мана ушуну менен коштошобуз анда. Эң сонун чыгармалар жаңырды.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз ошол атаңыздын өзүңүздүн чыгармаларыңызды элге тартуулап, дайыма чыгармачылыктын үстүндө ийгиликтүү иштей бериңиз демекчибиз. Ал эми урматтуу телекөрөрмандар, биз дагы коштошо турган учурубуз келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча деп гана туралы. Ооба, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар.